Биздин жашоодогу иерархиябыз дал ушундай. Эгерде биз мына бул төмөнкү жакта турсак, биздин ата энебиз дайыма жогорку жакта турат. Анын ата энеси андан жогору турат. Ушул сыяктуу баарыбызда жашообузда иерархия бар. Качан биз өзүбүздүн ата энебизди көрдүңөрбү, өзүбүздүн астыбызга кое бергенде, бул кайсы сөздөр аркылуу ата энеңерди статусун болбосо бул өзүнүн ордунан чүрүйгениңерди кантип билсеңер болот. Байкуш апам, байкуш атам, мен аяймын деген сөздөр ата энемди мен кичинекей баладай көрөмүн дегенди билдирет. Мына ошондуктан ар бир адамдын, биздин ата энебиз кандай болсо дагы биз алардан кийин төрөлүп, алардан кийин жаралганбыз. Бирок биз качандыр бир убакта өзүбүз чоңоюп, бир нерсеге колубуз жеткен учурда сразу чоңоюп алабыз да. Ата энени көрдүңөрбү, өзүнүн ордунан ылдый бияка түшүрүп коебуз жерге. Мына ошол учурда биздин ата эне менен байланыштырган көпүрөбүз сынат. Ошондуктан урматтуу менин угуучуларым, ата энебиз дайыма биз үчүн жогорку инсандар. Аны жөн гана сөзүбүз менен ата эне дебей, жүрөгүбүздөн сыйлаганды үйрөнүү өтө маанилүү. Бул биздин азыркы жашообуздун бакубат жашоо болушуна, бактылуу, бай, чың ден соолукта жашашыбызга өтө чоң мааниге